Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе, кезектеги эле кыргыз адабият сабагы. Силер менен жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү адабият сабагыбыздын темасы Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөр поэмасы. Сабагыбыздын максаты акындын өмүрү чыгармачылыгы менен таанышабыз, поэманын мазмунун билебиз, угуу, көрүү көндүмдөрүбүз өсөт, кыргыз кыздарынын мурдагы замандагы орду, эркиндиги, маданияты кандай болгонун аңдап билебиз. Анда биз калемсабыбызды, дептерибизди алып даярданабыз, анча-мынча керектүү маалыматтарды жазып алабыз. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы Талас районундагы Үчемчек айылында туулган. Анын өмүр жолу, бүткүл жашоосу, чыгармачылык иши кыргыз адабияты менен байланыштуу. Сүйүнбай Эралиевдин лирикалары менен поэмалары улуттук көркөм ойдун өнүгүшү жана жаңыланышы үчүн дайыма салым болуп келген. Жазуучулар союзунун ардактуу өкүлү катары акын көптөгөн жолугушууларда, кездешүүлөрдө болууга туура келген. Мына ошондо окурмандар өмүрүңүздө эсте калаарлык кайсы учурду жакшы деп эсептейсиз деп ар дайым сурап каларын эскерүү менен өз кезегинде төмөндөгүдөй жооп берерин да акын эсибизге салат. Өмүрүмдүн кызык жана унутулгус учуру мектеп жана окуучулук курак. Өзүм окуган Көк Арык мектеби көзүмө тууган энемдей ысык көрүнөт. Айылга барсам, ага кайрылбай кетпейм. Сентябрда жаңы окуу жылындагы сырдалган парта, доскаларын өзүнчө жагымдуу жыты бирге окуган, бирок азыр аз калып бараткан курбу курдаштар эстен кетпейт деп эскерет экен. Көрдүңөр балдар, Сүйүнбай Эралиев дагы өз мектебин сагынуу менен эскерген экен. Силер да мектепти сагынган чыгарсыңар. Акындын чыгармалары Ак мөөр, Жаңыл мырза, Уян кыз жылдыздар, Жылдыздарга саякат, Жол, Ак жыттар поэмалары жана башка көптөгөн сандаган ырлары бар. Ал эми акындын алган сыйлыктары мамлекеттик жана бүткүл союздук Федеев атындагы сыйлыгы, Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы, Эл аралык Жалымбыл атындагы сыйлыгы, Алтын көпир, Эл аралык сыйлыгы, Элдердин достугу ордени, Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамдарды жана ошондой эле көптөгөн ардак грамоталардын ээси болгон. Ал эми Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөр поэмасына токтолуп өтсөк, атактуу Соңкөлдө Мөөр деген сулуу кыз жашаптыр. Мөөр, Болот деген жээн экөө бири-бирин сүйүп, баш кошобуз деп макулдашышат. Бирок хан Жантай Ак мөөрдүн сулуулугуна кызыгып, бийлигин пайдаланып, Ак мөөрдү аялдыкка алмак болот. Болот да жырчы жигит болот. Ал жылкы багып, алысыраак жерде экен. Ак мөөр жолугун берип, бир баладан Болотту чакыртат. Болот менен мөөрдүн жолукканын акын төмөндөгүдөй сүрөттөп жазган. Айтсаң боло, уксаң боло, жараткан, алп күчтөрү аалам эркин жараткан, таңды кечти тартип менен өткөрүп, бирөөгө бак, бирөөгө муң тараткан. Акыл берер аргаң барбы кызыңа, жай ичинде мөндүр каккан дарактан, гүл ача албай урап түшкөн мөмөдөй, улам соолуп, куурап кетип бараткан. Кайда күлпөт, кайда өмүрдүн жаш чагы, кайда күндөр эркелетчү баштагы, айтчы Соңкөл, айнанайын тунуп көл, жемен байкуш өз бооруңдан башкабы? Чынар эмес, чырпыгыңдын бүр элем, тагдыр минтип жарга согуп таштады, мөөр олтурат суу жеңинде үңүлүп, өзүң көрүп тамган ысык жаштагы. Эмне болгон, аза күтүп мынчалык, жүрчү элек о жүзүн жарык нур чалып, санаа чарчап, баш кеңирип ой менен, бүт түн бою чырметпеди тынчалып. Эрте киши келди Жантайдан, мынча жаттык, урмат сыйга курчалып, кайтал эми, бүгүн жолго камынсын, Кантбек сулоо, жутар уу жок бир чалым. Мына ошентип Ак мөөр өзүнөн улуу Жантай аттуу ханга турмушка аттанат. Мына ошондо Ак мөөр мынтип оонго салып ырдаган экен.
Жантай Чал менен барат. Соң көлдүн гана башың сал менен, содагер өтөт мал менен, солукта ыйлап баратам, солуган Жантай Чал менен. Кең көлдүн гана башың сал менен, кербендер өтөт мал менен, кейишип ыйлап баратам, кемшейген Жантай Чал менен. Деп өзүнүн ошол кайгылуу трагедиялуу тагдырын оңго салып ырдап бараткан экен. Мына ушундай балдар. Демек, ошол мезгилдеги кыргыз кыздарынын тагдыры аябай эле оор болгон. Өзүнүн сүйүүсүнө жете албай, жетпей эле калбастан өзүнөн аябай улуу, жашылуу хандарга, байларга айла жоктон турмушка чыккан ушундай бир оор тагдырдын тушундагы кыздар болгон. Демек балдар, сабак силерге түшүнүктүү болсо, бул чыгарманы толук окуп көргүңөр келсе, чыгармасын окусаңар болот. Акмөөр деген, ошондой эле Акмөөр деген киносу бар, аны көрсөңөр болот. Эгерде толук маалымат алгыңар келсе, Акмөөрдүн мындан кийинки жашоосу кандай болот, жашоосу кантип аяктайт, мына ушундай суроолорго жооп тапкыңар келсе, мен жогоруда айтып кеткен жактардан маалыматтарды алсаңар болот. Аны эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Силерге үйгө тапшырма Акмөөр аттуу кино фильмди көрөбүз. Бүгүнкү күндө кыргыз кыздарынын абалы, эркиндиги кандай деген темада эссе жазып келебиз. Саламатта калгыла, кийинки сабакта жолугушканча.